Ayırmasın dilden algan, dilimiz babalardan muras kalgan. Öz өлкөң öz dilin болгон үчүн, кыргызым жашап келет байыртадан. Эне дил ар бир жандын дили болот, эне дил жүрөгүңдүн үнү болот. Билбеген эне дилин маңкут эли, эл алдына чыгарбаган сүрү болот. Öz dilingdi kırgız kurba, bölök dilde mayet kurba. Ene dilin çangadardı, namızdan kıkaran turba. Biz kırgızlar kırgızca söylöşölü, ene dilin bilbegendi sır dökölü. Kılımdardı karıkkan dili bizdi. Kırgız tili kırgız uyda söylenmeyi, kırgız tilin kırgız halda öğrenmeyi. Kırgız tili pasportu jok kırgızdayız, öz elinde ögöydönüp келгендейбиз. Кыргызчалап сүйлөп койсо жүрөбүз, орусчаны билбекте деп билебиз. О кыргызым, эне тилди сүйлөбай, эмнеге биз кыйын болуп жүрөбүз? Ар бир адамдын сыймыктанган, ыйык туткан тили болот эмеспи? Ошол сыяктуу менин дагы эч нерсеге алмаштырбас кыргыз тилим. Тил ким экенибизди, кайсы улуттан экенибизди айтып турат. Демек, тил дегенибиз ар бир улуттун символу. Тилди жаман деп айтууга болбойт. Себеби ар бир мамлекетке өз эне тили кымбат. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов тил бул ар бир элдин каны жаны деген. Чындыгында жазуучубуз эң туура айткан. Тили жок мамлекет болбойт. Тилибизди сактап, бизден кийинки урпактарга өткөрүп берүү ар бирибиздин милдетибиз. Бар болсун. Ар адамдын көркү эне тил менен, адам эмес эне тилин билбеген, эне тилин ыйык тутуп кадырлар, нечендеген инсан кеткен дүйнөдөн, эзелтеден мөлдөйтүн ук тил менен, эне атабыз алгачкы ирет сүйлөгөн, кылымдардан кылымга сырдаш тил, кымбаттыгын айтчы кимдер билбеген, кадырыңды ар убакта даңктайлы, ар бир сөздү көз каректей сактайлы, бактыбыздын туу чокусу кыргыз тил, сыймыгыңды түбөлүккө барктайлы. Айткылачы досторум, кыргыз тили кимге керек? Улут тилин билели деп айткан сөзгө эмне себеп? Кыргыз тили жашап турса, биз чыныгы улутпуз. Ата, апа деген сөздү баары үчүн биз улукпуз.